Рыспек өзү студент, бирок бош убактысына келип мына ушинтип иштеп турат. Тактап айтканда Бишкек шаарындагы кийим дүкөнүнүн биринде жарнама кагазын таратып же азыркы тил менен айтканда промоутердин ишин аткарып келет. Жумасына 5 күн иштеерин айтат. Мен өзүм студентмин. Бишкек автодорожный коллежинде окуйм. Ошо сабактан кийин ушинтип келип иштеп турам. Жакшы эле жумуш, башында кичине кыйналып эме болуп аттык, анан кийин кичине көнүп калдык. Эми суук болгон учурларда üşүйсүң, чыдайсың да баары бир иштин эмесине чыдап иштейсиң, баары бир суук тоңсоң дагы. Күнү эле минтип кагаз таратып жаткан балдарды же кыздарды көргөнүбүз менен көп деле маани бербей өтө берерибизди байкадык. Көрсө Рыспектин иши өтө кызыктуу экен. Башында алдынан чыккан ар бир адамга берип, алардын кээ бири албай кетип калса, ичимен таарынчумун дейт. Жумуш учурунда жакшы эле кызыктуу күндөр болот, кээ бирөө албай коет. Башында кичине таарынасың, анан кийин көнүп калгандан кийин баягы эле деп эме кылып коесуң. Кээ бирөө өзүң көзүнчө эме кылып коет, мусорго таштап коет, аларды деле эме кылып. Эми кичине жаман болосуң, анан кайра аркасына барып айтканда деле кээ бирөө кабыл алат, кээ бирөө кабыл албайт. Кээ бири алган жарнама кагазды карап дүкөндө көздөй жөнөп калса, кээ бири карабай эле бир аз алдыга басып таштандыга салып коюп жатышты. Ал эми жарнама кагазы таратылып жаткан дүкөндүн ээсинен бул жарнамалоонун жардамы тиеби? Адамдар ушул кагаз менен келип кийим сатып алабы деген сурообузга мындайча жооп берди. Бул реклама боюнча, сыртта таратылган реклама боюнча биздин магазиндерге пайдасы аябай эле чоң. Бизге келген клиенттерден биз сурамжылоо иштерин жүргүздүк. Сырттан таратылган рекламадан көрүп, биздин магазинге кирген клиенттердин процентин алып караганда аябай эле биздин дүкөнгө пайдасы тийди. Бул рекламанын жакшы бир жолу деп ойлойм. Биздин магазинге пайдасы чоң. Жарнама бул бүгүнкү күндүн талабы. Анын бир топ жолдору бар. Эгерде туура жасасаң, жарнама үчүн сарптаган каражат 2 эсе же андан көп деле актоосу толук мүмкүн. Ошондуктан мындай кадамды жети өлчөп бергесүү зарыл. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.